Ассаламу алейкум. Берекелі ырысты ғутман таңыздармен, ардактуу телегезчілер, ардактуу замандаштар. Демек қараңыздар, саат чебесі 7-ден 1 минут көрсіп жатқан кезі, демек бұрысы жаңа күн башталды, жаңа мүмкіншіліктер, жаңа жылмаюлар, дегілі жаңа күн әлбеттестерге ең жақшы тілектерді алып келсін деген менен әлбеттестер көріп жатқан Ошпирим телеканалында таң нұру телебірісі. Саламатсыздар ардактуу телегезчілер. Демек бұрысы амнакей мен студиядан орын алдым, андықтан жалпыңыздар айта кетеміз. Тағы ақырындықпен ойғанып, біздің қатарға қосылыңыз. Анткени қызықтың барысы алдыда, негізінен әлбетте сіздерді сұрау жаралса керек. Емне үшін бүгін Нарынбек жалғыз. Мен жалғыз емес, ардактуу телегезчилер, айта кетейін, бұйырса санаулы минуттерден біздің қатарыбызға, біздің мынакей ес алудан аттан келген біздің кесіптешуіміздегі қосылмақчы. Демек, негізінен айта кетейін, бұйырса мынакей ошондуктан жалпыңыздар айтабыз. Қызықтың барысы алдыда, ардактуу телегезчилер. Демек, ойғанабыз, маанайды көтөрөбүз. Албетте, кесиптешим мага кошулат. Демек, сіздер дағы біздің жаныңызда болыңыздар. Алгач эле ушу билесиздерби, таңертелеп көчөгө чыгып баратканда баарыбыз асманды карап, кандай аба ырайы болот экен деген суроолорго жооп издейбиз. Мен сиздерге бир аз маалымат менен бөлүшө кетейин. Бүгүн Ош шаарына күндүзгү температурасы, абанын температурасы +8, +10 градусты көрсөтмөкчү. Ал эми түнкүсүн -1, +1ге мында ушундай караңыздар чабарая да бизди таң калтырып жаткан кез экен. Демек, албетте бул кыскача эле топтому азырда сиздерди кененирээк базар баасы Ош шаарындагы борбордук базарга таянып, ушундай эле валюта курсуна өзүнүн камтыган жакшы рубрикалар бар. Ошолор менен таанышып алсак, андан соң биз берүүбүздү улантабыз. Демек, ардактуу замандаштар, биз бүгүнкү күнгө алынган биздин эфирибиздин тема менен алгач эле тааныштыра кетсем, бүгүн бизде өзгөчө мынакей бири-бирибизге жакыныраак көңүл буруу үчүн максатында атайын биз теманы алдык. Эл аралык мээрим көрсөтүү күнү деп аталат. Ошондуктан негизинен эле бул жакшы бир өзгөчө дата. Ушул күндө 17 февраль күнү белгиленден болгон чакта дагы бул майрам биздин мынакей СНГ өлкөлөрүндө акырындык менен келе жаткан кез, бирок чоң масштабта жер жүзүндө алсак, бул майрам кенен аябай эле майрамдалат экен. Демек, биздин дагы темабыз ушул тарапка арналмакчы. Эл аралык мээрим көрсөтүү күнү. Баса айта кетейин, ушул учурдан ардактуу телегезчилер, сиз дагы таң артелип туруп, эң башкысы сиздин жакындарыңызга, атаңызга, апаңызга, деги эле туугандарыңызга эң жакшы сөздөрдү арноону унутпаңыз. Саламатсызбы кутман таңыз менен деп, кандай жакшы эс алдыңызбы, маанайыңыз жакшы деп негизинен эле буюрса, ушуна караңыздарчы, кандай гана жөнөкөй, жылуу сөздөр маанайды көтөрүп, өзүңө бир топ эле ишенич кошот экен. Ошондуктан ардактуу телегезчилер, айта кетейин, буюрса, мээрим көрсөтүүнү эч качан чарчабастан, талыкпастан уланта берсеңиз, бул албетте эле эң сонун көрсөткүч. Демек, буюрса, сиз дагы өзгөчө ушул караңызчы, негизинен эле биздин темабызга тиешелүү дагы айта кетсеңиз болот. Мээрим көрсөткөндө сизде байма-бай эле бат болуп турабы, же бир гана өзгөчө кыйынчылыктарга жолукканда гана мээрим көрсөтөт экенсизби? Анткени биз дагы сиздин оюңузду буюрса уга кетели деп чечтик. Андыктан, ардактуу телегезчилер, бизге байланышка чыкканда унутпаңыз, түз эфир байланышын билесиздер экран алдында. Ал эми менин жаныма саналуу мүнөттөрдөн биздин кесиптешибиз келип калат. Менин кесиптешим тагыраак айтканда сиздерге сюрприз катары бир аз катып туралы деп чечтик. Андыктан достор, буюрса бизден эч кайда алыстабаңыздар. Билесиздерби, ардактуу телегезчилер, негизинен эле ушул таңертелеп адамдын ден соолукка болгон көңүлүнүн эң биринчи орунда турат экен. Анткени таңертелеп туруп, жок дегенде бир аз кыймыл жаратсак, таңкы көнүгүүлөр жасоо менен бирликте биз биринчи эле организмди сергетип, ойготуп, эң башкысы кан жүгүрүү системасына жакшыртат экенбиз. Бул албетте дарыгерлердин кеңеши дал ушундай айтылат. Анткени таңертелеп туруп, бир аз кыймылдап, эми убактыңыз болсо чуркап койсоңуз, бул албетте кандай гана керемет. Ошондуктан, ардактуу телегезчилер, сиз дагы бир аз кыймыл жаратып, жада калса жакшы бир маанайды көтөрүңүз. Айтарым, мен болочок дарыгер катары, сиздер оорубаңыздар, анткени оору бул жаман нерсе. Демек, менин сөзүм да кийинки жагымдуу чыгарма улантсын. Жомонгүл Райымжан кызы оорубаңыз деп аталат. Кабыл алыңыздар. Бирликте эле биз өз берүүбүздү улантабыз. Ардактуу телегезчилер, мен таң артелеп айта келе жаткам, эмнеге мен жалгыз?
Мен жалгыз эмес, анткени дал ушул менеттерде жадырап жайнап өзгөчө ачылып, мынакей чачылып дегендей аябай таатын айкай менин кесиптешиме келип калды. Алгач эле сиздерге суроо жаралсычы, бул ким болду экен? Мен сиздерге бир багыт бере кетейин. Бул биздин берүүлөрүбүзгө аябай активдүү болуп чыгып жүргөн жана ошондой эле бир топ эле телекөрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн орун алган өзгөчө мырзалардын десем жаңылышпайм. Демек эс алуудан кийин биздин жумушка аттанып кайра эле келип калган менин бүгүнкү кесиптешим жаңы формат менен келип калган. Демек, Асель Талгат кызы, саламатсыңбы Асель? Салам, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга жагымдуу таң калат, сага дагы кутман таң калайм Нарын. Көптөгөн тыныгуудан кийин кантсе дагы телекөрүүчүлөрдү бир аз күттүрүп келгеним үчүн кечирим сурайм. Жалпыңыздарга жагымдуу маанай ошондой эле бүгүнкү күндү эң эле сонун өткөзүү максатында биз кесиптешим экөөбүз бүгүнкү берүүнү мыкты деңгээлде алып барууга аракет жасайлы. Сөзсүз түрдө алгач эле мен ушу билесиң таңертелеп сенден ушунчалык энергия сезилип турат, өзгөчө маанай, карачы жылмаймен биргеликте. Демек Асель дал ушул форматта да буйрса экөөбүз берүүнү баштадык, Алгач эле сага мен кутман таң калып кетейин. Айтчы, мынакей эфирге чыгып жүргөн, албетте бүгүнкү алгач экөөбүз биринчи эфирибиз башталып жаткан кезде кандай сезимдер болду экен? Мурда эфирге алгач чыкканда өтө толкундуу сезимдер болот эле. Азыр эмнегедир көңүлүм жай турат. Мен ишенем бүгүнкү эфирибиз сонун болот. Анан да болсо телекөрүүчүлөргө жагымдуу маанай, жалаң гана позитив тартуулайбыз деген ойдомун. Буйруса, ылай эле айтканың келсин, андыктан мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, биз өз берүүбүздү баштадык. Таңертелеп басайм мынакей Асель азыркы учурда кел ушу биздин жалпы телекөрүүчүлөр тамактанып жаткан болсоларга айта кетели. Тамагыңыздар таттуу болсун да. Сөзсүз түрдө эртең менен айымдар ашканада азыр эле даярданып жүрсө керек. Менин сүйүктүү мырзам турса, бир жагымдуу даамды таттырайын депчи эртең менен. Себеби бул нерсе өзүм да башыман өтүп жүргөн. Андыктан айымдар эртең мененки ошол кандай даам жасайм деп даярданып турган болсоңуз, анда биздин каналдан алыстабаңыз дейбиз. Анткени бизде азыр жакшы бир түрмөк бар. Албетте, бул ашпозчудан кеңештеп аталат. Негизинен ханзада салаты аябай эле кандай түр менен жасалып болду экен. Сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен. Бүгүнкү ашпозчудан кеңештирмөгүбүздө кайсыл даамдуу тамактын жасалуу жолун көрсөтүп берет экен деп турсаңыз, Европа ашканасына баш багып, андагы канзада деген даамдуу тамактын жасалуу жолун көрсөтүп беребиз. Ал үчүн бизге Ошордо кафесинин ашпозу Идирис уулу Азамат жардам бермекчи. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Айтыңызчы, бүгүнкү биздин даамдуу тамакка кайсы азыктар керектелет? Бизге эң башкысы толук эт керектелет. Жумуртка, бышырылган жана чийки, сметана, 20% сүт, татымалдар жана салат жалбырагы, сыр керектелет, кооздоо үчүн көк чөптөр керектелет. Бул тамакты жасоо үчүн алгач кайсыл азыктарды туурап даярдап алышыбыз керек? Биз эң биринчи этти даярдашыбыз керек. Этти алып, китепче түрүндө кесип алабыз. Демек, тең ортосунан экиге бөлүп алабыз, бирок ажыратпайбыз. Ооба. Буну жумшартуу үчүн чыгач балка менен курабыз. Мына этти жумшартып алдык. Эми этибизди туздайбыз. Ага чейин сиз быштакты кесе бериңиз. Быштакты кандай формада туураш керек? Кубик формасында турайсыз, бирок узун болуп турайсыз. Бул жак бетин да туздайбыз. Этибиз дагы быштагыбыз да даяр болуп калды. Эми муну оргонго киришсек. Жакшы болот. Быштакты салат жалбырагын оройбуз. Демек, салат жалбырагынын өзөкчөсүн алып койсоңуз болот экен.
Бул салат жалбырагына быштакты оройбуз. Эми жумурткага оройбуз. Бышырылган жумурткага. Эми ашыкчаларын алып таштайбыз. Жумуртканы этибизге оройбуз. Салат жалбыракчасына быштакты ороп, андан соң аны жумшартылып алган этке ороп жатабыз. Эми эмне кылабыз? Эми бул этти бышырганда ажырап кетпеш үчүн муну бекемдеп алабыз. Биздин этибизди таякчылар менен карматып алдык. Эми муну жумурткага булайбыз. Жумуртканы жакшылап чайып алабыз. Андан соң этти жумурткага булап. Эми жумурткага булагандан кийин этибизди дак болгон майга куруйбуз. Этти курганга канча убакыт кетет? Этибизди 170 градуста 8 минутта куруйбуз. Жакшы. Эт курулуп даяр болгонго чейин бул даамдуу тамактын өзүнүн атайын соусу болот экен. Мына ошол соусту жасап көрсөтүп Бул соуска сметана кетет, сүт кетет, жана шекер кетет. Сметананы салабыз. Сүттөн куябыз. Жана шекер. Өзүнүн табитибизге жараша кошобуз. Bunun баарын бирдей немедерге аралаштырабыз. Мына этибиз дагы бышып даяр болуп калды. Буну чыгарабыз. Жана карматкан жыгачтарыбызды суруп алабыз. Эттеги таякчаларды чыгарып алган соң буну турайбыз. Ага чейин сиз салат жалбырагынан тарелкага коюп турсаңыз. Кооздоо үчүн коюп турабыз. Ооба. Эми табакка салып берсек болот. Эми даярдалган соусту куябыз. Көк чөптөр менен кооздоп коебуз. Мынакей биздин бүгүнкү даамдуу өзгөчө жасалган ханзада тамагыбыз да даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Биздин катарга жаңыдан кошулган көрөрмандарга кутман таң каалап кетели. Ал эми уйкуда көзүн ача албай жаткан замандаштарга эртерээк ойгонуңуздар дейли. Анткени эрте менен ойгонуу бул күндүн берекелүү өтүшүнө алып келет. Ал эми бүгүн күнгө карай жума, кесиптешим экөөбүз бүгүн эл аралык майрам күнүн белгилеп отурган учурубуздагы бүгүнкү күнгө тарых барактарына бир назар салып өтсөк, 1975 жылы ырчы жана бир катар хитрлардын автору Алтынбек Алым
Каримов төрөлгөнген. Ал эми сенде да маалыматтар барбы? Сөз түрдө албетте биз дагы бөлүшө кетсем, негизи билесизби, мен ошол дүйнөлүк аренага бираз аттанайын. Анткени дал ошол күнү 1852 жылы Санкт-Петербург шаарында жаңы Эрмитаж музейинин ачылыш аземи болуп өткөн экен. Ошондой эле 2007 жылы Береке би ансамблі түзүлүптүр. Ал эми 1600 жылы италиялык акын жана философ Джордан Браун католик чиркөөсү тарабынан өрттөлгөн экен. Бул эми бираз мындай ар түрдүү маалыматтар. Албетте, дүйнөдө ар кандай окуялар болот эмеспи? Кызыктуу топтомо, эң башкысы асел карачы. Жана ошону эле билесизби, биздин сүйүктүү телегөрүүчүбүздүн ар бир күн алар үчүн майрам. Анткени өздүк майрам белгилеп жаткан биздин замандаштарды куттуктап кетели. Алгач эле туулган күнүңүздөр кут болсун. Буюрса бүгүнкү күндү эң мыкты деңгээлде өткөрүңүз. Анткени бүгүнкү күн бир гана сиздерге арналат. Ал эми биз болсо колдон келишинче аракеттеп жумшайбыз. Ошо менен биргеликте нарын өздүк майрамы деп калдың. Эгерде жакындарыңыздарды өздүк майрамы менен куттуктайын деп турган болсоңуздар, анда бизге түз байланышсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө жакындарыңыздарга жагымдуу сөз арналасаңыздар. Эң сонун. Ал эми биз Айсел көз кыскача топтор менен таныштырып өттүк. Кененирээк алдыда күн тарыхы рубрикасына. Жалпыңыздарга дагы бир ирет кутман таң, биздин сүйүктүү, ардактуу замандаштар. Бүгүн биз кесиптешмекөз эл аралык мээрим көрсөтүү күнүн талкуулап жаткан учурубуз. Албетте, негизинде туура айттың. Билесизби, ушул ар бир күндүн өзгөчө, ар бир майрамдын тарыхы болот экен. Ушул эл аралык мээрим көрсөтүү күнү кандай түрдө жаралган болду экен деген суроо жаралып жатса, мен силерге тарыхы тууралуу маалыматты бөлүшө кетсем, билесиздерби? Алгач эле 13 ноябрда 1998 жылы Жапон өлкөсүнүн Токио шаарында мээримге карай багыт аттуу конференция башталган. Дал ошол чоң масштабтагы конференцияга аябай эле дүйнөдөгү чоң өлкөлөр катышкан экен. Булардын бириси Австралия, Канада, Америка Кошмо Штаттары, Улуу Британия жана ошондой эле Сингапур менен Таиланд өлкөлөрү катышкан экен. Дал ошол жерде билесизби, өзгөчө маселе көтөрүлгөн экен. Бул адамдардын бири-бирине болгон мамилесини мээрим түрдө кандай улантсак болот деген суроо жаралган. Мисалы, менде жаралып кетти, бүгүнкү күндө жанагындай болуп калбады. Эгерде сен мага мээрим көрсөтсөң, мен дагы сага мээрим көрсөтөм дегендей. Кандай десем, кимге ким жакшылык кылса, ошону гана кайтармай болуп калды го. Чындыгында гана сен мага, мен сага деген ошондой принципмен болуп калыптыр. Сиз албетте мындай жолго барбаңыз, болгон чакта дагы жөнөкөйлүк менен эң башкысы чын жүрөктөн мээрим көрсөтүңүз, ардактуу замандаш. Анткени айтат эмеспи, баардык нерсе кайта турган нерсе. Ошондуктан сизге болбосо балким туугандарыңызга кайтат. Ошондуктан эч качан талыкпастан бири-бирибизге мээрим көрсөтүп жүрүңүздөр деп айта кетели. Ошол бүгүнкү күндүн темасына ылайык эле бир гана көпчүлүгү бүгүн мээрим көрсөтүшү мүмкүн, балким биздин темабызга ылайык. Бирок мээримди эч качан бир күн менен чектебешибиз керек. Ар күнү жакындарыбызга жалаң жакшылыктарды тартуулоо менен өз күнүбүздү өткөрүшүбүз керек. Анткени биздин жаныбыздагы адамдар, алар кайталангыс, алар биз үчүн издеп табылгыс өтө кымбат инсандар болот. Андыктан мээрим көрсөтүүнү мээримибизди эч качан аябайбыз достор. Жана ошону эле билесиз, Асел, издеп табылгыс бул биздин кичинекей эле досторда. Алар бүгүн ушунчалык кубанасын. Айтарым, азыркы мүнөттөрдө биз ушул кезекте Асел экөөбүз досторго, кичинекей досторго кубанасак, анткени аларга кызыктуу жомок арнатсак кандай дейсиз, да? Жакшы болот, анткени алар биздин келечегибиз, алар Кыргызстандын чоң келечекке алып бара турган мыкты инсандар десек болот. Мына ошол жомоктогу алардын ой өстүрүүсүнө, алардын жашоосуна сөзсүз түрдө бир багыт берет. Демек, кичинекей достор, экран алдына жайкырып келебиз. Рахмат сизге, токтошова. Биз болсо өз перибизди алда карай улантсак, кайрадан элестер бирликте жаңы кесиптешим буюрса алып баруучулук кызматка аттанган Асел Талгат кызы сиздерге тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Дагы алгач эле Асел, демек эфирди улантсак.
Биз бүгүн эл аралык мээрим көрсөтүү темасы жөнүндө талкуу кылып жаткан учурубуз. Эгерде сиздердин дагы ой пикириңиздер болсо, андан 0222 коду менен 56355 номерларына байланышып, биз менен ой алмашсаңыздар болот. Албетте, эң туура. Жана ошондой эле азыркы ушул мүнөттөрдө мен билесиңби Масель, өзгөчө таң атылып, мени бир аз мынтип сергетип иштетейин деген максатта телегөчтөр суроо менен кайрылайын деп чечтим. Демек, аябай эле жөнөкөй суроо, болгон чакта да кызыктуу. Кулакташып туруңуздар. Жети бир тууган Асел, эң башкысы. Жети бир тууган эже сиңдилер ар биринеси менен алек экен. Биринчиси китеп окуп жатат, экинчиси тамак пиширип жатат, үчүнчүсү шахмат ойноп, төртүнчүсү сканворд табууда, бешинчиси кир жуу менен элек экен, алтынчысы гүлдөргө суу куюу менен элек. Суроо, ал эми жетинчиси эмне менен алек? Жетинчиси менимче сага суроо менен кайрылсам экен Асель. Мен таап көргөнгө аракет кылып көрөйүн. Менимче жетинчиси ошол кылып жаткан эжеси болсо керек да. Эң чоң улусу болсо керек дагы көзөмөлдөп жаткандыр балким ким эмне кылып атканын. Баарысын көзөмөлдөп турган кез. Бул Асел. Мен жеңет окшойм, Туура эмес, жооп. Анда жооп кандай? Айтып коерчу нарын. Жооп деген кел негизинен биз экөөбүз мындай телегөрүүчүлөрдөн угалы, кандай десин. Албетте, адактуу телегөрүүчүбүз, бизге байланышкычыңыз, мен узаткан суроого жооп бериңиз. Эң башкысы, биз белектерден дагы кур калтырбастан, менин колумдагы Merlin Cinema кинотеатрына чакыруу баракчасы сиз жака ыйгарыбыз мүмкүн. Демек, байланышкычып суроого жооп бериңиз. Ошондой эле Тулпар такси бир жүрүшүңүзгө Тулпар таксини колдонуп алсаңыз болот. Бул да мыкты билеттер. Эми бизде таңертелеп байланышып бар, кабыл алсак. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык келиңиз, сиз эфирде байланыштасыз. Атыңыз? Жакшы. Жакшы болот, алгач таанышып алалы, атыңызды билип алалы. Атым Кутайым. Кутайым, жакшы. Демек, суроо сизге түшүнүктүү беле? Кулак сизде. Үчүнчү шахмат ойноп чыккан кыз менен чогуу шахмат ойноп жатат. Жооп кабыл алынды. Рахмат сизге Кутайым. Буюрса, биздин эфирдин жүрүшүндөн алыстабаңыз. Демек, карачы, эң башкысы биздин тагыртелеп активдүүлүк көрсөтүп жаткан айымдар экен, баракелде, азаматсыздар. Бирок берибиздин жүрүшүндө аягында жыйынтык чыгарабыз, Ага чейин бизге дагы байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн жообуңуздарды берсеңиздер болот. Байланыш үчүн телефондорду дагы бир ирет эскерте кетейин. 03222 коду менен 56355. Андыктан чамдагыла достор. Азыркы мүнөттөрдө биз таңертелеп өзгөчө таңды тосуп жаткан ар бир күн биз үчүн бактылуу күндөрдүн бири. Дал кийинки чагымдуу чыгарманы ушу биздин бактылуу телегөчүлөргө арнап өтсөк. Демек, кабыл алып коюңуз, сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма. Дагы бир ирет салам достор. Эртең менен жагымдуу таңды сиздерге тартуулоону максат кылган Таң нуру программасы өз берүүсүн улантууда. Нарын, биз телегөрүүчүлөргө дагы бир ирет ошол оюнубуз менен тааныштырып өтсөк кантет. Анткени байланышты күчөтүп, белек утуп алууга өтө чамданып жаткан биздин көрүүчүлөр бардыр. Балким оюнубузду көрбөй таанышпай калгандыр. Сөзсүз түрдө, ардактуу, туура айттыңыз сен негизинен. Келе мен болсо суроо менен дагы бир тааныштыра кетсем, жети бир тууган эже сиңдилер ар бири ар нерсе менен алек экен. Биринчиси китеп окуп жаткан кези, экинчиси тамак пиширип жаткан кези, үчүнчүсү шахмат ойноп, төртүнчүсү сканворд табууда, бешинчиси кир жууш менен алек экен, ал эми алтынчысы гүлдөргө суу куюу. Суроо, ал эми жетинчиси эмне менен алек деген жолу бизде байланыш бар, кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Алло, Кусман таңыз менен сиз эфирдесиз. Ой, ардактуу замандаш, мына калалы. Сыналган бир аз артыраак болуңуз. Анткени сиздин үнүңүз эмес, тескерисинче биздин үнүбүз угулуп турат. Ошондуктан келиңиз. Түз эфирде байланыштасыз, саламатсызбы? Жок, суроону бир кайталап коюң. Суроону кайталап коюн албетте. Жети бир тууган эже сиңдилер ар бири ар нерсе менен алек. Биринчиси китеп окуп атат, экинчиси тамак пиширип жатат, үчүнчүсү шахмат ойноп, төртүнчүсү сканворд табууда, бешинчиси кир жууш менен элек, алтынчысы гүлдөргө суу куюуда. Суроо, ал эми жетинчиси эмне менен алек? Ардактуу замандаш, сыналгынын үнүн бир аз төмөндөтүп алыңыз. Жетинчиси баягы китеп окуп аткан кыз менен бирге окуп аткан болушу мүмкүн. Атыңызды айта кетиңиз. Алишер. Алишер мырза, рахмат сизге. Ыраазычылык билдиребиз.
жооп кабыл алды, бизден эч кайда алыстабаңыз. Болгону гана биз менен биргеликте болсоңуз, албетте биз Аселек өз эфирдин соңуна балким белек сиздики болуп калышы мүмкүн деген ойду айта кетти. Толук мүмкүн, андыктан биздин каналдан эч кайда алыстабайбыз достор. Билесиңби, Нарын, бүгүнкү күндө кийимдин ар кандай түрү чыгып атат, Сапатына жараша, Сапатына, акчасына албетте. жараша. Бирок бул кийимдердин албетте пайдасы жана ошол эле зыяндары бар экен өзгөчө биздин айымдарга. Биз ошол тууралуу кеп кала кетсек, Аселек өз. Жакшы болот, ошол кийимдердин бир нече түрүнүн ичинен джинса. Аябай эле сары кеч, эч качан унутулбас ыңгайлуу дешет экен, бирок Эч билесиңерби? качан модадан заманда артта калбайбыз. Туура. Джинсы шымдардын чаты анча жабылбайт жана аласы катуу тигилгенден бул джинсы кийип жүргөндө аялдын организминен ар убакыт тестостерон гормонунун иштелип чыгып жатат деген билдирет экен. Окумуштуулар аялдын организминде тестостерон гормону канчалык көбөйсө, ошончолук назиктик жоготуп Бизде ушинтип маалымат окуп жаткан кезибизде байланышка чыккан көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Кутман таңыз менен сиз эфирдесиз, сүйлөй берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, тааныша кетели Кутман жеке. таңыңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Бирге болсун. Жанагы сурооңор 7-си дем алыш күн деп. Эс алып жатат, сиздин оюңузча? Дегенде баягы апта жумалыгы дейм да. Биринчи күн, экинчи күн. Сиз 7 кыз, ошо 7 күн деп эсептейм. оригиналдуу ой, эчеке баракелде. Алгач эле, өзүңүз таштыра кетсеңиз. Менин атым Назгүл, Каармандан чыгып атам. Ой, Назгүл эжеке, бизден жагымдуу саламдар. Анткени биздин ар дайымкы активдүү телегөрүүчүбүз. Рахмат. Бизден эч кайда алыстабаңыз, сүйлөштүк. Буюрса, биз жыйынтыкта чыгарабыз. Жеке логикалык оюнду өзүнүн логикасы боюнча чечмелеген го, э? Туура. Эле сонун экен, карачы, анткени оригиналдуу жок. Ал эми азыркы учурда биз билесиздер, бардык телегөрүүчүлөр, кезекти жарнамага берсек, андан соң кайрадан эле жолугушабыз. Ардактуу замандаштар, Таңыруу программасы өз берүүсүн улантууда. Дегенде эле бизде байланышта көрөрманыбыз бар. Кутман таңыз менен. Сиз эфирдесиз. Саламатчылык келиңиз, сиз байланыштасыз, атыңыз? Суроо бердиңиз, ошого боюнча жооп берейин дедим. Жакшы. Жакшы, алгач таанышып алсак, көрөрман. Менин атым Алишер, Оштон чыгам. Арсен, э? Менин оюмча 7-си апасынын курсагында эмеспи? Апасынын курсагында деп ойлойсуз, э? Сиздин жообуңуз дагы кабыл алынат. Жакшы жооптордун бири болду. Арсен, убакыттан пайдаланып жакындарыңызга салам жолдоп кетесизби? Мен жолдойт элем. Биринчи болуп апама, атама, мен тааный турган бардык досторума. Жана ошол эле таанып алган досторго баарысына салам. Рахмат, Арсен мырза. Туган күнү экен, туган күнү менен куттуктап коеюн, дагы бир жолу. Эң сонун. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз. Карачы, Асель негизинен эле таң артылып, бир мылтык менен эки коюн атсак да болот, анткени байланышчы оюнга да катышты. Досторуна да, апасына, баасына саламдарды жолдойт. Бул карачы биздин бүгүнкү темабызга тиешелүү дагы мээрим көрсөтүүнүн бир жолу. Сөзсүз түрдө ата-энесине ушул салам менен бул деле жылуу сөздөрдүн катарын толуктайт да. Албетте. Мына ошондой жана биз джинс шымдардын айымдарга зыяндыгы боюнча кеп калып атканбыз, бирок көрөрманыбыз байланышка чыгып калганына байланыштуу биз аягына чейин жеткире албай калганбыз. Ошол сенин айтууң боюнча тестостерон гормон канчалык көбөйсө, аял назиктигин жоготуп, үнү курулдап, тулку бою өзгөрө баштайт дедим эле. Мына ошол эле учурда жамбаш сөөктөрүнүн ашташкан жери бири-бирине тайышып, кыйшайып баса баштайт экен айымдар. Мында сырткары бутка чыпташкан джинсылар варикоз оорусун козгоп, муун булчуңдарынын иштөөсүн бузат экен. Жакшы, рахмат Асель, бизде зыян, бирок бизде пайдалуу байланыш бар, кабыл алып койсок. Сиз эфирде байланыштасыз, таанышып алсак алгач эле. Саламатсызбы? Мантаңыз менен келиңиз. Ардактуу замандаш. Ой, эмнегедир маанайды ылыс чөккөндөй, бийигирээк, каттуураак, жандуураак сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Мен 7-си Ош-1 телеканалынын Таңыруу көрсөтүүсүн көрүп отурат деп ойлойм. Таңыруу программасын көрүп отурат деп ойлойсуз, э? Жакшы жооптордун катарын толуктады. Сиздин жообуңуздагы ыраазычылык билдиребиз. Ысымыңызды билип алсак болобу? Ислам.
Ислам. Ислам. Азыркы учурда үйдөсүз да? Ооба. Жумушка же окууга качан аттанабыз? Же бүгүн эс алабызбы? Жакшы, рахмат. Ислам, эң башкы сизге мындай, мен эгерде мектепте болгондо Асель сизге 5 деген бааны коймок, анткени логикалык суроого жооп берип, укмуш жооп берди, оригиналдуу болгон чакта дагы. Рахмат сизге, Ислам мырза. сөзсүз түрдө ар кимдин ою ар кандай Жакшы. мыкты жооптор болуп атат. Жакында Дагы жакында билесиңби, Асель, улам-уламнакей жаз келатат, жаз дегенде эле майрамдар. Кандай белек берсек болду экен деп аябай эле оорчуну бир суроо жаралат да. сөзсүз түрдө айымдарга өзүнчө белек, мырзаларга, бирок ошолорду топтоштуруп келгенде бизге жардамга келе турган инсан бар. Бул кайра деле биздин стилист, дизайнер Акманай Сулейманова сиздерге өзгөчө оригиналдуу түрдө жол көрсөтмөкчү. Кандай белек жасап болот? Демек, көңүл бурабыз. Анда эмесе алдыдагы түрмөккө баарыңыздарды чогултуруп көңүл бурууга чакырабыз. Салам достор. Бизде өзүңүздөр билгендей майрамдар көп, туулган күндөр болот. Биз жакындарыбызга белек тандаганда белегибизди кантип жасалгалоо бизге дайыма кыйындыкка турат. Ошондуктан мен сиздерге бүгүн белекти кантип гафри кагаздын жардамы менен жасалгалоону көрсөтүп берем. Ал үчүн бизге белегибиз мындай кооз кутуча, гафри кагазы, кайчы, клей жана скотч керектелмекчи. Гафри кагазын биз алып бүктөп, гармошка түрүндө бүктөп чыгабыз. Узундук бизге узун болгондуктан ортосунан кыркып алабыз. Андан соң бул кагазыбыздын эки жагын гүлдүн жалбырагынын формасында кылып, формага келтирип кыркып алышыбыз керек. Бул сүйрү формаларыбыздын ортосунан жиптин жардамы менен байлап алабыз. Экинчи формабызды алып, кайчылаштырып коюп, дагы байлап алабыз. Эми бул гүлүбүздүн жалбырактарын бирден ачып чыгышыбыз керек болот. Мына биздин гүлүбүз даяр болду. Эми бул гүлдү бул кутучабыздын үстүнө жабыштырып коебуз скотчтун жардамы менен. Мына биз жөнөкөй кутучабызды кагаздын жардамы менен кооз кылып жасалгалы алдык. Эми сиз бул белекти тартынбастан жакындарыңызга берсеңиз болот. Кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Биздин катарга жаңыдан кошулгандарга дагы бир ирет кутман таң калып кетебиз. Таң нуру программасы өз берүүсүн улантууда. Эгерде биздин эфирибизди көрбөй калган болсоңуздар, капаланбасаңыздар деле болот. Бизди YouTube баракчасынан тапсаңыздар болот. Мындан сырткары www.chekit.kg сайтынан бизди түз алып көрсөңүздөр болот. Ошондой эле бүгүн биз эл аралык мерим көрсөтүү темасынын алкагында кеп кылуудабыз. Мындан сырткары оюнубуз дагы бар. Андыктан замандаштар биз менен бирге болууга чакырып кетебиз.
келебиз. Бүгүн бизде конок бар. Кезек ошо конок менен маекке келип калды десек дагы болот. Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин 2-курсунун студенти, мыкты гитарист Алиман Кадырова биздин мен кесиптешим Нары менен биргеликте отурган чагы. Албетте, дагы бир кутмандаңыздар менен ардактуу чергөөчүлөр. Буюрса биз орындуктардан орун алдык. Дал ушул мүнөттөрдө биз алдыга карай өзгөчө конок менен маек түрмө аркылуу улантабыз. Алгач эле саламатсызбы? Кутмандаңыз менен Ален. Саламатсыздарбы? Маанайлар? Эң сонун. Эң сонун. Айтыңызчы, бүгүн таң атып турганда ушул жакындарыңызга бир өзгөчө мээримдүү сөз арнап өттүңүзбү? Кутмандаңыз менен маанайыңыз жакшыбы, апаке, атаке деп. Жылуу сөздөрдү айттыңыз беле? Албетте, эртең менен апама жакшы сөздөрүмдү айтып, Албетте, жөнөсүндө эле негизинен ушундай мээрим көрсөткөн бат-баттан эле болуп турабыз да, мээрим көрсөткөн. жок, эстеп калган учурда эле болот. Алиман, сиз мээрим дегенди эмнени түшүнөсүз? Мээрим деген бул сиз үчүн эмне? Албетте, жакындарыңа болгон мээрим жана дагы кандай десем, Жакындарыңыз Жылуу сөздөр. жылуу сөздөр, жакшы мамиле. Албетте, бул дагы биз Алиман билесизби, жөн жайдан айткан жокпуз. Анткени биздин бүгүнкү темабыз дагы дал ушул болуп аталат. Негизинен бүгүн эл аралык мээрим көрсөтүү күнү экен. Алгач эле ушул өзүңүз бир аз дагы Аселе көзтөн катылып мындай ой пикир бөлүшүп келатабыз. Асел айтат, азыркы учурда заманда сен мээрим көрсөтсөң, адамдар дагы сага мынакей жооп катары мээрим көрсөтөт экен. Болгончокто дагы эгерде сен кылбасаң, сага кылбайт экен. Сиздин ушундай ой пикириңиз кандай? Албетте. Макулсузбу же тескерисинче кошулбайсызбы? Жок, 100% кошулам. Сизде мындай жагдай болду беле? Сиз бирөөгө мээрим көрсөттүңүз, анан кийин сизге көрсөттү. Ага чейин сизге мээрим көрсөтпөй жүргөн адамдар болдубу? Мынакей. Жок, андай учурда эле болот, бирок өздөрү биринчи болуп мага мээрим көрсөткөн адамдар деле бар, жакшы адамдар көп албетте. Жок эмес. Сиз кайтардыңыз беле? Жооп ошо мээрим төгүп кайрадан. Кайтарганга аракет кылдым болуш керек, билбейм, бирок кайтара алдым. Албетте билесизби, Асел, муну негизинен Алиман өзү билбесе дагы мен ойлойм, курбалары жана достору билет болуш керек. Бирок мен 100% ишенем, сиз колдон келишинче сөз түрдө мээрим катары жооп кайтарган аракет кыласыз. Жакшы, алгач эле биздин студиябызга кош келипсиз. Айтыңызчы, мынакей ошол бүгүн сиздин мынакей гитара менен келип калдыңыз, буюрса дагы өзгөчө телевизордо таң калтырабыз. Алгач өзүңүз тууралуу бир аз маалыматтар берип, жалпы телевизор менен тааныштыра кетсеңиз. Мен учурда Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин музыка бөлүмүндө билим алуудамын, 2-курсмун. Учурда жеке чыгармачылык менен алектенип жүргөн чагым. Негизинен ушул таланттуу инсандар ар тараптуу талант болушат экен. Айтыңызчы, ушул сиз мынакей өз талантыңызды кайсы кезден байкап баштадыңыз? Өзгөчө музыка болгон шыгыңыз. Кичке кезимден көп ырдачымын. Кичке кезимден эле жакын болгом музыкага. Бул окуу жайга туура тапшырдым, кесипти туура тандадым деп ойлойм. Алиман, ошол биздин кыргыз кыздарынын арасында гитарада кол ойноткон айымдар сейрек кездешет да, көбүнчөсү комуз менен алек болушат. Анан сиз гитараны тандап калганыңызга эмне себеп болду? Мен биздин багыт боюнча билим берүү жана эстрада багыты, буда гитара ойнолбойт да, бизде билим берүү тармагында гитара ойнолбойт, алар эстрадаларга гана өтүлөт ошол сабак. Анан кийин мындай эфирлерге чакыруу болуп, анан мага инструмент ойноп берип коюңузчу деп ушинтип аябай суранып калган учурлар болот да, анан өзүм эле үйрөнөйүнчү деп ушул гитараны ушул каникул ичинде жайкы эс алууда. Баракелде, аракет кылсаң берекет дейт. Жакшы, ардактуу мен тартынакай айымдар, эми ушул жерден келиңиздер, мен сиздерге биргеликте жалпы телевизорго айта кетейин. Билесизби, Алиман, бир гана биздин телевизор аябай эле кыргыз эли таланттуу келет экенбиз. Кийинки да сюжет дал ушуга арналмакчы. Тагыраак айтканда, жаш талант Эльзат гимнаст тууралуу жакшы бир сюжет бар, ошого көңүл бурабыз. Андан соң кайрадан эле кызыктуу маекти улантабыз.
келечек жаш мундун колунда деп айтып коет эмеспи? Алардын ар бир жасаган кадамы, аракети, жөндөмү мамлекеттин өсүп өнүгүшүнүн башаты болуп саналат. Ошол бизге кең келечек жаратуучу жаштардын катарын Урматбек кызы Эльзат дагы толуктап турат. Эльзат номер 4 Сергей Киров орто мектебинин 5-классынын окуучусу. Мугалимдин ар бир берген тапшырмаларын так аткарып, окууну жакшы өздөштүрүп, мектепте эң мыкты окуучулардын катарын толуктайт. Сабагы бүткөн соң Эльзат калган убактысын көп бөлүгүн машыктыруу залында өткөрүп, ал жерде спорттук гимнастиканын эркин түрү менен машыгат. Алгач топтогу достору менен көнүгүүлөрдү жасап, денесин калыптандырып алган соң өзүнчө эркин номерлерди жаратууга киришет. Айтымында гимнастикага келүүсүнө үй бүлөсү түрткү болгон. Өзүмен кичинекейимден бери атам өзү үйрөткөн. Андан алып келген бул жакка. Алып келгенде эжекебиз эртерээк дегенде биз бир жума көрүң дегенде өзүм үйдө деле шпагатты билет элем. Бияка келип анан дагы ийгиликтерге жетишип атам. Өзүм атам себепкер болгон. Татаал амалдарды азырынча жасоого киришелик. Акырындык менен чыныгы гимнастты тарбиялоону көздөп турам деген машыктыруучу Эльзаттын чыдамкайлыгына баа берет. Очень девочка. Эльзат өжөр, дайыма максатына жеткенге аракет кылат. Машыгуулардын бирин да калтырбайт. 5-6 жашынан бери мелдештерге катышып, алдыңкы орундарды багындырып келет. Сүйүктүү окуучуларымдын бири. Гимнастка. Мындан 1 жыл мурун кошумча өнөр катары өз күчүн сынап көрүү максатында кружокторго да катышып жүргөн. Комузга, танцага баргам, бирок ал жака уже барбай. Көкөлөн театрга барат элем, азыр барбай калдым. Спорттун эркин гимнастика түрү менен машыгып, Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретким келет деген Эльзат кошумчада башка кесиптин ээси болууну самайт. Өзүмен жакшы окугандан апам медфакка тапшырасың дейт. Мен кардиолог болгум келет. Естественно знанияны жакшы окуйм. Жаш болгонуна карабастан бир нече конкурстарга катышып, жакшы ийгиликтерди жарата алган. Мектептер аралык, райондук, шаардык деңгээлде өтүлүүчү концерт сынактарга катышып, диплом, ардакы грамота, медаль алууга татыктуу болгон. Бул көрсөткүч Эльзат жараткан ийгиликтердин башталышы гана десек болот. Көбүрөөк эмгек кылып, машыгууну күчөтсө, ийгилик анын куржунунда болору талашсыз. Асель Талгат кызы, Эмил Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы үчүн. Эльзат сыяктуу келечектен көп үмүт өндүргөн биздин таланттуу кыздарыбыз дагы да болсо көбөйө берсин деген сөздөр менен биздин коногубуз менен дагы бир ирет тааныштырып кете турган болсок, Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин 2-курсунун студенти, мыкты гитарист Алиман Кадырова дагы бир ирет. Кутман таң, Алиман. Демек, мынакей микрофондор колго алынды. Баарыбыз жайгаштык, орундаштык дегендей, акырындык менен мен таңертелеп негизинен билесизби, ушул адам канчалык музыка окуган сайын ырахат алат экен да. Демек сиз дагы бизди бир ырахаттандырып таң калтырбайсызбы? Келиңиз, айтарым музыкалык бир обондордон таң калтырсаңыз келиңиз. Мен Ак тилек деген ырды ырдап кетейин. Эң сонун. Ак сакалдуу кары болсо, балпайган байбичеси дагы болсо, баласы баары тап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсо, чоң ата бардыгына калыс болсо, чоң эне суук сөздөн алыс болсо, келини гербезденип бой көтөрбөй, уулунда уят менен
жакшылык эсеби жок эчен болсо жок азын өмүр сүрүп эсен болсо береке ырыс тилеп ар бир үйгө элибиз ынтымактуу элден болсо береке ырыс тилеп ар бир үйгө элибиз ынтымактуу элден болсо кыргызым ынтымактуу элден болсо. Браво, кол чабуулар. Эң Азаматсыз, сонун. Салиман. Ардактуу телекөрүүчү, айта кетейин, эгерде сиздерде сиз тараптан өзгөчө кызыктуу суроолор бар болгон болсо, бизге байланыш чыгып, биздин конокко ооз ачсаңыз болот. Биз болсо жооп берген беребиз, Алиман. Алиман, эрте таңдан биздин телекөрүүчүлөрдү деги эле бизди ойго салып койдуңуз. Санат насихат ырлары сыяктуу болуп кетти бизге. Абдан жагымдуу чыгарма экен, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мынакей гитарага кармап отурсаңыз негизинен аябай жарашат экен. Анткени карасаңыз, асел макул болбосун керек. Кызыл көйнөк, чөң карачы, татнакай кыз отуруп таңыртылып жакшы. Ал эми бирок мынакей бир гана музыкалык аспап, гитарадан сырткары башка дагы музыкалык аспаптарда ойнойсузбу? Же бир эле гитара менен чектелип калабызбы? Үйрөнгөнгө аракет жасап атам. Негизи менин спесим фортепиано, бирок көбүрөөк гитарага ыктап кеттим десем болот. Эмне үчүн? Себеби дегенде фортепианону көтөрүп жүрө албайт экенсиң. Эфирлерге чакырганда аны мен фортепиано ойнойюн деп айта албайт экенсиң, ошондуктан гитара үйрөнгөнгө туура келди. Демек гитаранын бир өзгөчө оң жагы бир гана сөз жүзүнө эмес, иш жүзүнө да көрсөтө бере аласыз өз талантыңызды. Жакшы. Демек, ырчысың да деп бирөө жарым суроо берип калган болсо эле, дароо гитараңызды алып ырдап берип коесузбу, Алиман, чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар? Сиз ошол экинчи курс болгонуңузга карабай, чыгармачылыкка киришип, клип тартты деген бизде маалыматтар бар. Мына ошолорго тереңирээк басым жасап кетсеңиз. Акыркы чыгармачылыгымдагы жаңылык бул Кош жылдыз деген ырга клип тарттырдык ноябрь айында. Ошол бардык телеканалдарга берип, учурда клибим кетип атат, жүрүп атат. Анан ошол концерттерге бармай, дагы жаңы чыгармалар үстүндө иштеп, ушул сыяктуу эмгектенип жүрөбүз. Ал эми негизинен ар бир нерсе жаралуу үчүн адамга айтат эмеспи? Жанагындай мен мисалы өр обон жаратканда мага илхам керек деппи? Сизге дал ушундай тааныш нерсе барбы? Албетте. Кайсы учурда келет болду экен илхам? Көбүнчөсү бир нерседен таасирленгенде келет, албетте. Кубанганда же катуу бир капаланган учурларда. Ошол сезимдерди сиз мынакей ой тараптан сөз үстүнө калтыра турбайсызбы? Жакшы. Алиман, ошол гитараны колго алганда, чертип отуруп өзүнчө бир чыгармалар жарала берет да. Биздин ошол обон чыгарган ага эжекелерибиз көбүнчө айтат, колго алып бир аз чертип баштаган болсоң, илхам жаралгандан соң өзүнөн өзү жаңы чыгармалар жарала берет дейт да. Сиз дагы ушундай жаңы чыгарманы жаратуунун үстүндө иштеп атасызбы? Гитарага салып жаңы чыгарма жаратып көрө элекмин. Бирок кандай бир өзүмө жаккан ырлар болсо гитарага салып ырдаганга аракет жасайм. Жакшы, Алиман, азыр бул жерде дагы биздин студиябызда өзгөчө сыйкырдуу. Эмнеге дебейсизби? Анткени ушул жерге келгенде ошончолук ойлор, илхамдар келет экен, баасы эле оңой жаралат. Болгон чакта дагы биздин телекөрүүчүлөргө азыр мүмкүнчүлүк берели. Алдыда жарнама, андан соң кайра маекти улантабыз.
Сүйүктүү көрөрмандар, Ош Пирим телеканалынын Таң нуру программасы өз берүүсүн улантууда. Биздин эфирибизге көрк шаң тартуулаган коногубуз менен маегибиз дагы да болсо уланууда. Дагы бир ирет тааныштыра кетейин. Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин 2-курсунун студенти, гитарачы бизде Алиман Кадырова. Эгерде ой пикириңиздер, сурооңуздар болгон болсо 0822 кодуна 563 номуруна чалып, өз суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ал эми мен болсо билесиң маселен биздин конокко суроо менен кайрылбастан тескерисинче бир сурач менен кайрылат элем. Негизинен эле ушул айтат да. Азыр биз телевизор көрүп жатканда Алиман келип тынакай болуп отуруп эмнегедир гитарасы менен ойноп атат деп. Ошон үчүн келиңиз дагы бир жакшы бир белек болсун. Албетте. Мен анда Бекборбиев агабыздын өзүң бил аттуу чыгармасын ырдап Эң сонун. Жаңырған айды көрсөм сенің еңсеймен açılған гүлдү көрүп аны сендеймен о гүлүм кыйнадың го мени мынчалык сагындым саргайдым го неге келбейсиң алты тонун тескейи алты куш жаның эңсейби алсырадым аздым го алтыным эрте келбейби алсырадым аздым го алтыным эрте келбейби өзүң бил максатыңа эми жеттиңби өзүң бил биротоло менден кеттиңби о гүлүм кыйнадың го мени мынчалык же гүлүм сагындырып келем дедиңби жети тонун тескейи жети куш жаның эңсейби жетимсирип калдым го жейреним эрте келбейби жетимсирип калдым го жейреним эрте келбейби тогуз тонун тескейи тогуз убаның эңсейби томсоруп калдым го тоо гүлүм эрте келбейби томсоруп калдым го тоо гүлүм эрте келбейби алсырадым аздым го алтыным эрте келбейби. Браво! Эң сонун караңыздарчы. Алиман, сизди алсыратып азгырган ким болду экен? Бул сыр бойдон калсын. Жеке жашооңуздан маалымат бере кетиңиз, кызык болуп атат. Балким мырзаларыңызга кызык болуп жаткандыр азыркы учурда. Алимандын жүрөгү бош бекен деген суроолор жаралып. Жүрөгүм азырынча чыгармачылык деп согуп турат десем болот. Бош эмес келесел карачы. Мыкты жооп болду. Жакшы. Ал эми негизинен Алиман өзүңүз билгендей эле, канчалык эмгектенсең, албетте натыйжа чыга берет, жыйынтык чыга берет дегендей, ошонун баарысына бир топ көңүл келгенде такалып туруп, баарысына элге тартуулаганга ар бир таланттуу инсан аракет кылат. Буюрса мынакей бизде дагы маалыматтар бар, жана айта кеттик. Жакын арада сиз концерт берген аттанып турасыз. Дагы ошол тууралуу маалыматтар менен кенен бөлүшүп кетсеңиз. Концерт
берейин деп планда бар, максатым бар. Ошол жазгы, эрте жазгы айларга пландаштырып атабыз, албетте. Жакшы, Алиман кечиресиз, ушул жерде мен сизди бир аз сөздөн алып коеюн, анткени бизде байланыш бар экен, калып койсок. Кутман таңыз менен. Саламатсызбы? Сыналгын үнүн бир аз төмөндөтүп алабыз. Ардактуу көрөрман. Бир аз сыналгынан артыраак болуңуз, болгон да сиз бизде байланыштан телефон аркылуу эмес, тескерисинче сыналган угасыз. Ошондуктан бир аз артыраак болуп, суроону узатсаңыз болот. Кулак сизде. Чоңгузга суроо дедим эле. Жакшы. Чоңгуз, сизге суроо, сиз жашоодо кимди көбүрөөк жакшы көрөсүз? Апаңызды же атаңызды? Мен келгениңизден бери угуп турам, только сүйгөндөр айтасыз. Бирок сиз жашоодо апаңызга же атаңызга арманган ырларыңыз барбы? Ошону ыраажы болсо бир айтсаңыз, апа же ата жөнүндө. Атап берсе. Жакшы, рахмат. Апа же ата жөнүндө уруксак, башкалар деле сүйгөн болмок эле. Рахмат сизге. Ыраазычылык билдиребиз. Лиман. Рахмат. Жашоодо жакын инсандарым баарын жакшы көрөм. Атам жок болгондуктан апамы жакшы көрөм. Ошондуктан сиз мен ишенем, апакеңизди болгончакта да мынакей көкөлөдө баягы эле сыйлап урматтап жүрөсүз. Ошондуктан чындыгында эле айтат эмеспи, жанагындай 5 адынын тамамдады, энен тамамдады. Ошондуктан ойлойм, мынакей биздин ошо жалпы биздин чыгармачылыкта атынан сиздерге үй-бүлөңүздөргө эң сонун мынакей ынтымакты каалап кетели. Эң башкысы жаман көрбөй жашап жүрөңүздөр. Ал эми ата-энеге арналган чыгармаларыңыз барбы репертуарыңызда? Гитарага салып көрбөптүрмүн. Буюрса жакын арада жаралатып сизге толук түрдө ишендүү айта кетели, ардактуу замандаш. Ошондуктан буюрса кийинки биздин берүүлөрүбүздө Алиман сөздөр келгенде эле дал сиздин сурооңуз боюнча өзгөчө мынакей ата-эне тууралуу, балким ошол биздин мырзага да бир өзгөчө белек катары арнап өтөтүрсүз. Алиман, ошол жакында концерт бергени турам дедиңиз, Анан ошол кайсыл күнгө туура келет, кайсыл жерде болот? Биздин көрөрмандарыбыз азыр сизден жагымдуу кайрыктарды уккандан кийин кызыгып калган чыгар, балким. Концертинде көрсөм дагы да жаңы чыгармаларын, балким ошол ата-энеге байланышкан ырларын угуп калабыз деген ойдо. Албетте, концертти буюрса апрель айында болот го деп ниеттенип, ошол бош убакытты караштырып жүрөбүз. Мага жардам көрсөткөн бул LFM радиосунун диджеи Расул Рахманалиев акебиз болуп атат. Буюрса ошол бош убакытты карап, бирок анык күнүн айта албай турам. Бирок биз сиздерге толук ишеним түрдө айта кетели. Буюрса жадырап, жыпар жыттанган жаз айында болуп турбайбы? Өзгөчө баары сүйүүгө мас болуп жүргөн кезде. Алиман, сиз ошол майрамдардын ичинен өзгөчө кайсыл майрамды жакшы көрөсүз? Жүрөгүңүзгө жакын алган майрамдардын бири. Эң жакын алганым бул жаңы жылды жакшы көрөм. Эмне себептен? Жаңы жылда деген билбейм, мен бала кезден жакшы көрчүмүн да. Бала кезимде мен торт жеш үчүн жакшы көрчүмүн, анан кийин азыр болсо салют таратылып, аябай кызыктуу болот го дейм. Албетте, сыйкырдуу сезимдерге бөлөгөн бул жаңы жыл интернешнл балалык кезге тарттырган майрам турбайбы? Жакшы. Негизинен муну караңызчы, өзүңүз билгендей эле концертке көрөрмандар концерт келгенде алар мекен даяр нерсени гана көрөт да. Ал эми концерт болуп концерт жаралуу үчүн бир топ эле кыйынчылыктардан өтөсүң. Бул ошол эле репетициялар дейбиз, даярданабыз, мынакей канча нерв кетет, убакыт кетет. Буюрса ошол жака сизге эмне күч кубат берет ушунчалык нерсеге жеткен? Энергияңызга толуп турган себеби эмнеде? Чыгармачылыгыма болгон эргүү болуш керек деп ойлойм. Албетте мени колдогон инсандар көп. Алардын дем күчү, көрөрмандарымдын дем күчү менин ошол чарчоомду да билдирбей өтүп кетет деп ишенем. Ал эми жашооңузда дайыма сизди колдогон курбу кыздарыңыздын арасында сиз кайсыл мүнөзүн баалайсыз? Күнүмдүк турмушуңузда курчоого алган курбу кыздарыңыздын ичинен эле. Мен курбу кыздардын баары менен эле жакшы жакынмын. Баарын жакшы көрөм. Алар мени
кемчилигим болсо бетиме айтып, ийгиликтерим болсо кубандырып турушат. Әлем мен дагы сизге ийгиликтерди каалап кетем, ошо менен бирикте эле байланышты кабыл алабыз. Саламатсызбы, сиз түз эфирде байланыштасыз, келиңиз. Ардактуу угарман, бизден алыстап кеттир. Алиман, биз болсо сурообузду уланта берели. Ар бир адам кыялданат, кичине кезибизден кыялданабыз, анан кийин чоңойгондо ошонун жемишин алабыз да. Сиз кыялдар орун алат дегенге ишенесизби? Толук түрдө ишенем. Кандай кыялыңыз болду эле? Ырчы болуу менин кыялым болчу. Күнү түнү бассам турсам, ошол ырчы болсом деп кыялданчумун. Жана бул кыялдар чоң максатка айланып, максатыма акырындан бир кадамдан таштап болсо да жете атам десем болот. Жакшы. Әлем биз дагы сиздер менен биргеликте акырындык менен алдыга бараткан кезибиз. Мынакей саат чебеси 8-ден 42 мүнөт көрсөтүп аткан кезде, адактуу телегүүчүлөр, бөлүсө дал ушул мүнөттөрдө келиңиздер, жалпыңыздар менен биргеликте, телегүүчүлөр менен биргеликте жакшы бир музыкалык клипке кезек берсек, андан соң кайра деле майкты улантабыз. Кайра деле маекти алдыга карай улантсак, ардактуу телегүүчүлөр, буюрса мынакей биз дагы студиядан орун алганбыз. Бизде бүгүн конокто Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин 2-курс студенти Алиман Кадырова. Дагы бир кутмандаңыз менен. Мынакей клипке назар салып өттүк. Баса мен эскерте кетейин, дал ушул клип өзгөчө сонун аткарылган. Билесизби, бирок ушундай жашоо эмнеси менен кызыктуу? Ар күндүк ар кандай адамдар жолуктурасың, ар кандай окуялар. Дал ушундай клипти жаратып жаткан учурда эмне кызыктар болду? Азыр биз көрүп өткөн клип тууралуу. Клип тартууда кыйынчылык эң эле кыйын болгон жери бул суук болду, аябай. Алиман коя турыңыз, аябай эле сууп кетти. Анткени бизде байланыш бар, кабыл алып койсок, Кызытып койсуң, Ардактуу угарман. Алло, салам. Үйгө жүрөсүздөр. Атаңыз менен. Келиңиз. Мен конокко сөз берейин дегем. Жакшы. Рахмат, өзү гитара ойнойт экен, жакшы чыккан экен, гитарам жакшы да. Өзүм гитара ойнойм. Ошо ишине ийгилик. Жакшы нерселерден болсун. Кыргыз элибиздин атын чыгарган. Ата-энесине жеңип, менен эстем болсун. Атын унутуп калды деп, ошого майк берели. Алиман, биздин тартынакай Алиманыбыз. Кызыбыз, Карлаш. Ар болушу бактылуу, турмушка чыга элек болсун. Ал эми суроңуз. Гитараң өнүктүрөбүз, гитараны өзү жакшы көрөм мен анан. Өзүм ойнойм гитарага. Жакшы. Демек, сиз тараптан рахмат сизге. Бар бол, бай бол. Чоң рахмат. Демек, кайра деле улантсак, клипке токтололу. Кызык жери бул клиптеги каарманды, кызды ыйлатуу кыйын болду да. Сценарий боюнча ал кызды башка бирөөгө узатышат да, кудалап коюшат, анан кийин аны барып жигитине айтып ыйлаш керек да. Ошол учурда ыйлабай күлүп бизди аябай кыйнады. Кантип ыйлаттыңыздар? Элестетиңиздер, ортак телегүүчүлөр. Көрдүк, баары. Күлүп жайнап, мен башка күйөөгө тийип атам, ошон үчүн кечирип койчу деп жатыр. Анда жигити кандай калган болду экен? Ошол кадр көрүнөдү. Ыйлатып кандай жол менен ыйлаттыңыздар? Пияз менен ыйлаттык. Пияз жардамга келди. Жакшы, пияз менен дагы араң. Сырбол болсо канча дана кетти? 1 килограмм пияз арчып алып барсың? 1 килограмм эмес, 1 штук деле кеткен жок. 1 дана эле. 1 дана кеткен жок. Бирок аябай кыйын болду да. 1-2 тамчы жаш араң чыгыпчы. Жакшы. Ал эми бизде байланыш бар дагы бир рет капкалап койсок. Кутмандаңыз менен, ардактуу көрөрман. Келиңиз. Саламатсызбы? Келиңиз. Биз эфирде байланыштасыз. Кулак сизде. Алло. Ардактуу телегөрүүчүлөр, айта кетейин, сиз бизде жакшы. Алло. Биздин үнүбүздө сигнал аркылуугасыз, ардактуу көрөрман. Сиз бизде мынакей телефон аркылуу эмес, тескерисинче сигнал аркылуу угуп аласыз, жана ошондой эле көрө аласыз. Алло. Жакшы, кайрадан аракет кылабыз, биз майкты улантып берсек. Демек, ошондой кызыктуу окуялар болду. Алиман, ошол менде да бир суроо жаралып кетти да, ар бир жаралган ийгиликтин артынан сөзсүз түрдө сын пикирлер болот. Ал эми сиздин дарегиңизге өнөрү күчтүү экен, бактылуу болсун.
Рахмат. Аталарына күйүндү экен. Ушул жакшы ырлардан ырдап, үй ырлардан көп ырдап кызым. Атаң чыгып, концертиң болот деген концертиңе жакшы белгилеген күнүңө айтып кой. Барып биз аны көрүп күл тапшырайлык кызым. Буйруса. Мен аяк кызым болосуң кызым. Рахмат сизге. Дайыма ушундай ырдап жүрө бер. Рахмат сизге. ыраазычылык билдиребиз. Биз көрөрманыбыздын үстүнөн сүйлөп койгон турбайбызбы? Менин суроомо уланта берсем, Алиман, ошол клипиңиз жаралгандан кийин сөзсүз түрдө оң дагы, терс дагы сын пикирлер болот да, сиз аларды кандай кабыл алдыңыз? Туура эле кабыл алдым. Терс пикирлер жакшы эле көп эле айтылды болуш керек. Бышкан ашка сынчы көп дейт эмеспи? Анан ошол каармандагы кызды туура тандай албагансыңар деген сыяктуу сөздөр, анан ар кандай сын пикирлер айтылган. Негизинен биздин түнүгүндө адамзат ушундай экен, өзү ишке катышпастан аябай көп сын айтканбыз. Бирок канча дагы айтат эмеспи, аракет кылсаң берекет деп. Аракет кылып жүрө бериңиз. Алиман, сиз ашканада, мисалы, апам менен жашайм дедиңизде, апаңызга даамдуу тамактар жасап берип турасызбы? Ашканада кандай айымсыз? Эң сонун деп айта албайм, бирок жаман деп деле айта албайм. Себеп дегенде мен көп деле үйдө отурбайм. Бош убактым аз эле болот десем болот да. Окууга, анан чыгармачылыкка, концерттерге, башка жактарга барып, мындай ашканага көп убакыт бөлө албайм десем болот. Бирок албетте апам үчүн даамдуу тамак жасап бергенге аракет жасайм. Демек, караңыздарчы, чыгармачылык үстүндө иштеген талаптуу инсан ушундай болот экен, тынынбай иштеп, жана ошондой эле мен бир нерсени баса белгилеп кетейин. Сиз өзүңүздү эң сонун деп айта албайм, жаман деп айта албайм дедиңиз. Анда эңди алып таштайлы, сонун болуп калат экенсиз, караңыз. Жакшы. Ал эми биз байланыш бар, кабыл алсак. Саламатсызбы? Келиңиз, түз эфирде байланыштасыз. Алло. Келиңиз, кулак сизде, ардактуу замандаш. Алло. Биз сизди угуп атабыз, биздин үнүбүздү ардактуу замандаш, сиз сыналгы аркылуу Мен угасыз. адамдын кашына албан ийгип калайм. Рахмат кадырлашым. Сизди ырдап жүрөбүр. Жакшылардан бир ырдап койсоңор мен алдымда сага. Рахмат. Жакшы. Демек, сиздин көрөрмандарыңыз катарын толтурган телегөрүүчүбүз экен. Келиңиз эми суранычты четке какпастан аткап берели. Демек, ардактуу сүйлөгүчүлөр, чындыгынан аберет эскерте кетейин. Эгер сиздерде кандайдыр бир өзгөчө каалоо тилектер, суроолор болсо, бизге байланышка чыгыңыз. Ал эми болсо, сиздер үчүн белек музыкалык белек сунуштайбыз. Алиман Кадыровадан Мен Майрамбек Осмонов агабыздын чыгармасын аткарып берейин. Бүгүн мен сени эстедим. Бүгүн мен сени эстедим. Жолукса айтып берем себептерин. Жаштыгым кетке чекти, өмүрүм өткөчөктү. Бул сезим абасудай керек дедим. Бул сезим, бул сезим абасудай керек дедим. Өртөдүң жүрөгүмдүн бары жогун, жолу барган пипаны дарылонун. Айыкпайм башкалардан, жок калды башкарган. Билемин сенден бөлөк дары жогун, билемин сенден бөлөк дары жогун.
берип койсоң боло кабарыңды, көз салып тиктесем деп ыр жазып бүтпөсөм мен. Сагындым жарокерим жамалыңды, сагындым, сагындым, сагындым жарокерим жамалыңды, сагындым жарокерим жамалыңды. Саламатсыз Алиман, назик сөндүүнүңүзгө береке. Алеми байланыш бар, көрөрманыбыз бар. Саламатсыз бе? Келиңиз. Түз эфирде байланыштасыз. Кулак сизде. Ардактуу замандаш, бизден алыстап кетти. Нарын, мен Алиман менен эмнегедир оюн ойногум келип турат, кандай дейсиң? Эң сонун негизинен эле ушул эки айым жолукканда дароо эле бири-бириңерди сынап, билиңер келет экен. Мен сындагым келген жок. Негизи Алимандын дагы да болсо маанайын көтөргүм келди. Жакшы. Эгерде каршы болбосоң, албетте. Баштадык. Алиман, мен сизге азыр бул жерден 3 сөз жазылган кагазды алып барып берейин. Гитараңызды коюп турсаңыз дагы болот. Бул жерде 3 сөз бар. Мындан сиз кызыктуу кылып бизге сүйлөм түзүп бериңиз. Демек, көрөлүчү эмне сөздөр болду экен? Келиңиз, мен дагы жардам берип койсоң болот, Нарын. Мен силерге да көрсөтө кетейин. Окумуш сөздөр экен. Алла Пугачева, Сулайман Тоо, Кыргызстан дейт. Бирок ушул 3 сөз бир сүйлөмдүн ичинде болуш керек. Караңыздар, чынакей. Күлкүлүү кылып айтсаңыз дагы болот. Алла Пугачева, Сулайман Тоо, Кыргызстан. Келиңиз, аракет кылып көрөлүчү, Алиман. Сүйлөм, Мынакей мен жарыска да коюп коеюнчу. Биздин Кыргызстанга Орусиянын дүйнөнүн эмгек сиңирген артисткасы Алла Пугачева Сулайман Тоонун жанына келип ушул чоң концерт койду. Койсом кандай болот? Сулайман Тоонун жанында, Жакшы, элестетиңиздер. Балким ошол күн келет. Сулайман Тоонун так этегинде орус эстрада өлчүсү Алла Пугачева жадырап жайнап концерт берип атат. Анын арасында эле Алиман да чыгып калды. Жакшы. Гитараңыз менен, Албетте. Келиңиздер, ардактуу замандаштар. Маектүү кайрадан убактылуу токтото туралы. Буюрса, саналуу мүнөттөрдөн биз жаңы саатка аттанабыз. Андыктан бир аз кыскача жарнама, андан соң маектүү улантабыз. Дагы бир саламатсыздарбы, арыбаңыздар. Дегиче эле мынакей бизде өзгөчө сонун датакай конокко дагы бизге байланыш келип калыптыр, кабыл койсок. Саламатсызбы? Түз эфирде байланыштасыз. Кулак сизде. Алло. Келиңиз. Ардактуу телегөрүүчүбүз. Алло. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиз. Суроо атсаңыз болот. Жума күнүңүздөр менен. Рахмат, бирге болсун. Бирге болсун, ардактуу замандаш, жандыраак сүйлөйбүз. Анан муну чоңуз кайсыл жердин кулуну экен? Окуу жайды, музыкалык окуу жайды бүтүрдү экен. Жакшы, рахмат. Демек, Алиман тууралуу кеңирээк маалымат алгыңыз келет. Анан ошол чоңуз Анан ошол Алиман, менин бүгүн кызымдын туулган күнү эле, комбинаты. Бүгүн 10 жашка чыгып атат. Ошону куттуктап койсо. Рахмат сизге. Эми алгач мындай кылалычы. Маекте улантар болот. Негизинен туулган күн кандай сонун нерсе? Таң ата эле турсаң, өзгөчө 3 жаштан 10 жаштык баары эле сени кучактап өп, эми Инстаграмдагы биякта карап, ошо камерага карап, Альбина деди. Альбинага жагымдуу ысык саламдар, жана ошондой эле туулган күнү куттуктайлы. Туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Өмүрлүү болуңуз, ата-энеңиздин бактысына бар болуңуз. Албетте, жана ошондой эле бактылуу кыздардын катарында толуктасыз. Сизге окшоп ай чырайлуу жүздүү болсун. Анда
кайрадан эле мынакей биздин жаңадан катары кошулган телекөрүүчүбүз окшойт. Анткени биз таң атып маалыматтар менен бөлүшүп келе жатабыз сиз тууралуу. Мен Өзгөн районунун Кароол айылынан болом. Ошо дагы кандай суроо болду? Анан чыгарма аткарып бериңиздүү суранды. Кайсыл окуу жайда деп сурады? Окуу жайда аяктадыңызбы же дагы эле окуп жатасызбы деген суроо. Учурда Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин музыка бөлүмүндө 2-курста билим алуудамын. Демек, эң сонун. Анда мен Сүйкүм элес деген чыгарманы ырдап берейин. Жакшы болот. Азыр сен алыстасың менден узак, арадан өтсө дагы канча убак, элесиң эстен кетпей туруп алдың, жүрөгүмө салдың эле кандай тузак, элесиң эстен кетпей туруп алдың, жүрөгүмө салдың эле кандай тузак, жазылып бактысына талайына, табылдың кандай жандын маңдайына, сөйдүрүп жүргөнүңдү сездиң бекен, элесиңди томар кылып жүрөгүмө, сөйдүрүп жүргөнүңдү сездиң бекен, элесиңди томар кылып жүрөгүмө. Сезимди соротомун унуттум деп, бирок чындыгында андай эмес. Мен сенден үмүтүмдү үзсөм дагы, жүрөгүмдө жашай берет сүйкүм элес. Мен сенден үмүтүмдү үзсөм дагы, жүрөгүмдө жашай берет сүйкүм элес, жашап келет сүйкүм элес. Азаматсыз. Алиман, эрте таңда менин бир аз үнүм калыбына келе элек дебей, биз сурангандан тарта эле ырдап берип атасыз да. Ал эми үнүңүзгө кандай кам көрөсүз? Эрте менен балким бир өзгөчө сүт ичип келесизби? Жок, башка чакмалар бардыр. Үнүмө эч кандай кам көрбөйм. Тескерисинче ошо бир аз ооруп калыптыр. Анан айыктырайын батыраак деп дары ичип аткам. Жок. Жакшы. Бизде байланыш бар, кабыл кылсак. Алло. Келиңиз, түзө эле байланыштасыз. Жумаянма менен барганга мен Алиман чоңгузбун суроомун чоңгуз. Мен биринчи суроомуңузга сөзүм бул ишиңизге ийгилик. Рахмат. Будан да чоң концерт коюп ийгиликке жеттиңиз. Рахмат чоң. Денеңиз башына дайыма сагаман болуп. Анан бир суроочум бар эле сизден. Мына Симык Бешекеевдин баягы сөздөрү бар эле, жакшы сөз айтчы мага деген. Ошо өрүн аткарып бере аласызбы, эгер илажы болсо аткарып берсеңиз. Рахмат. Сизге рахмат. Келип туруңуз. Эми Симык Бешекеев агабыздын башка чыгармасын аткарып берсем болобу? Эми албетте, негизинен мынакей Симык Бешекеевдин башка чыгармаларын аткарып берели. Кайсыл чыгармасын аткарасыз ошондо? Асыра. Көрүңүз.
Аңыча биз көрөрмандарга эскерте кетели. 032 коду менен 56355 номуруна чалып, биздин Татынакай Сулуу Алимановга сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Мындан сырткары эгерде биздин эфирди көрө албай жумушка шашып бараткан болсоңуз, анда эч капаланбаңыз. Бизди бүгүнкү эфирибизди YouTube баракчасынан таба алсаңыз болот. Жана журналисттерде толук мүмкүнчүлүк бар. Дүйнөнүн кайсы бөлүм бурушуна болбоңуз, биз менен бирликте дайыма онлайн аркылуу 3W KG сайтына баш багып, ошол жактан кызыктын баарысын алсаңыз болот. Айтор Ошбирим телеканалы ар дайым сиздин жаныңызда болот. Али биз болсо маекти кайрадан улантабыз. Келиңиздер. Баштап карсак. Ошол Сыймык Бешекеев агабыздын жолукпа деп айтпачы деп чыгармасы. Жакшылар сендей болот, жактырган мендей болот. Махаббат арынганда малкатып келбей коёт. Кебим бар элге айтпачу, кечинде сен айтпачу. Кезикким келип тура, кезикпе деп айтпачы. Жолуккум келип тура, жолукпа деп айтпачы. Көз мончок сендей болот, көз арткан мендей болот. Көз тийсе махаббатка, көрүсү да келбей коёт. Кебим бар элге айтпачу, кечинде сен айтпачу. Кезикким келип тура, кезикпе деп айтпачы. Жолуккум келип тура, жолукпа деп айтпачы. Жаш менен ойноп турам, жаңылсак болбой тура. Жашарткан менен жанды, жайына койбой тура. Кебим бар элге айтпачу, кечинде сен айтпачу. Кезикким келип тура, кезикпе деп айтпачы. Жолуккум келип тура, жолукпа деп айтпачы. Кезикким келип тура, кезикпе деп айтпачы. Жолукпа деп айтпачы. Азаматсыз Алиман. Алиман ушул жерде көп ырдатып алгандан кийин дагы суроо жаралды да. Бул суроо көрөрмандарыбызда деле жаралган болсо керек. Сиздин чыгармаларыңызда жалаң гана жүрөктү эзген, сагынычка, кусага арналган чыгармаларбы? Же шаңдуулары дагы барбы? Баса чындыгында. Ушул сыяктуу суроолорду көп беришет. Сен аябай жай ырларды ырдайсың, шаңдуу. Билбейм, балким ырдап калармын. Балким бул сиздин жан дүйнөңүз лирикага жакын. Балким ошонун ула. Ооба. Лирика чыгармалар. Ошонун улам суроо жаралат да. Асел сен да макул болуп болушуң керек. Анткени лирикага жакын адам карасаң, мындай караганда бирликте эле назик, катуураак сөз айтсаң жанагындай ыйлачудай, туруштук бере албагандай болуп сезилет экен. А бирок өзүңүз мүнөзүңүз кандай? Мен өзүм назик көрүнгөнүм менен жан дүйнөм күчтүү десем болот. Мырзалар билип койгула, ошондуктан. Кандай десем, шок ырларды жакшы, мындай образы менен жеткиликтүү ырдап көргөн эмесмин, балким ырдап калармын, бирок ушул сыяктуу сиз айткандай лирикалуу чыгармаларды жүрөктөн ырдаганга аракет кылам. Ал эми ошондой мисалы өзүңүздөн жанагы кайсы сапатыңыз, мисалы бат эле капаланасызбы, дарыланасызбы, же кайра эле анан кийин капаланып туруп дароо эле ачууңуз таркап кетип, мамиле кадимки деле болуп кетет. Ооба, ошол сиз айткандай туура таптыңыз. Бат тарынып кайра бат жазып алам. Бизде байланыш бар экен. Кабыл алабыз. Ардактуу замандаш, сиз эфирдесиз. Келиңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык, студияга кош келипсиз. Кулак сизде.
жума мубарак болсун. Рахмат. Birге olsun. Саламатсызбы, эжесиз? Саламатсызбы? Сизге ушул эртеден бери айтылып жаткан тилектер кабыл болсун баарынан. Рахмат. Аллах сизди дайыма колдосун. Чоң рахмат. Чыгармачылык ишиңизге ийгилик. Анан сизге суроо, канча виртуалан болосуз? Андан дагы канча жаштасыз? Мен балам бүгүн бирге чыккан болчу, ошонун тууган күнүнө бир ырдап бересизби? Балаңыздын атын айта кетиңиз. Баланын аты Айтпай. Айтпай, Айтпай. Жақсы, рахмат. Сізге чоң рахмат. Сіздерге дагы чыгармачылык ийгилик. Кош берейин. Рахмат сізге. Кызматтабыз, демек байланышка келтиребиз. Жакшы суроо болду. Алгач эле караңыз, чакырындык менен сизге улам жеке жашооңуз тууралуу, өзүңүз тууралуу маалыматтар алгыңыз келип атыптыр биздин Биз мен эки бир тууганмын, үй бүлөдө эки кызбыз. Эжем бар, мен эң кичүүсүмүн. Анан учурда 22 жаштамын. Эң соңу дагы да болсо байланыш бар экен, койсок. Ардактуу замандаш, Келиңиз, түз эфирде байланыштасыз. алыстан кетти. Суроолорду жана эжекебиз Айтпай аттуу уулу бирге чыгаптыр. Кичинекей бөбөгүбүз бактылуу болсун, бактылуу балалыктын доорун сүрсүн, ата-энесинин бактысына аман болсун, өмүрлүү болсун, ден соолукта болсун, мындай туулган күндүн далайын көрсүн дейли. Алиман, жана биз ошол мүнөз боюнча кеп кылып аткан болчубуз да. Анан сиз негизи ушул жакын адамдарыңыздан өзгөчө кайсыл сапатты баалайсыз? Кайсыл сапат сиз үчүн өтө жакшы, ал эми кайсыл сапат сиздин ачууңузду келтирет, көңүлүңүздү чөктүрөт? Мен айрым адамдар болот го, өзгөрүп турган. Мүнөзү бир калыпта эмес, аябай өзгөрүп турган адамдардын ошол сапаттарын баалабайт элем деп айткым келет. Анан сөзүндө турган, албетте чынчыл. Аткарган эң башкысы. Ооба, айткан Убадасын берген аткарган. Жакшы, кайрадан эле байланыш бар, дагы кабыл алсак. Келиңиз. Келиңиз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Таңыз менен эжеке. Биринчиден баардыгыңызга ийгилик, сенинке ийгилик каалайм, чоңуңуздун дагы ишине ийгилик каалайм, окууларына ийгилик каалайм. Тынчылык болсун. Кечээ менин дагы ысламдын туулган күнү болду. Ошонун туулган күнү менен куттап, жанагы жаш балага бергенче кошо берип койсоңор. Анан оюнуңарга дагы катышайын дедим эле, убактыңар дагы түшүп баратат. Буюрса, биздин маегибизден кийин Байланышка чыксаңыз болот, албетте болот. Алиман, келиңиз, мындай кылалы. Биздин дагы сиз менен бөлүнгөн убакыт акырындык менен соңуна чыгып баратат. Мен исламдын атын ача алдым да. Жакшы айтып койгуңуз. Алай районунун Будалык айылынын Саркулуу участкасында жашоочусу Улан деген бала. Улан, Улан. Жакшы. Дагы суроолор болобу эжеке? Жакшы, демек, Улан мырзага кайрадан эле мындай кылалы. Жалпы ушу бүгүн өздүк майрам берилип жаткан. Жума мубарак болсун деген жакшы тилектер менен, ушундай эле ылайым эле тынчтык болсун деген тилектер менен сиз тараптан акыркы бир музыкалык чыгарма, андан соң маекти жыйынтыктасак. Азыр Улан мырзаны куттуктаганча Албетте, кайсыл чыгарманы? Бардык өздүк майрамын белгилеп аткан көрүүчүлөрдү куттуктайбыз жана бул чыгарма Сүйүү керемет деп аталат. Сүйүү керемет. Алтыным бере керек, келчи мындан, олтурчу жан эргеде, ырдай, олтурса уктабастан, түнү бою, шарактап таң атканча, үн басылбай, шарактап таң атканча, үн басылбай. Алтыным сен мендеги ойду билсең, ар дайым менин
аппак таңдай, ал тургай ай биз үчүн жаралгандай. Сен менен таштак жолдо баратсам да, сезилет көл үстүндө бараткандай, сезилет көл үстүндө бараткандай, сезилет көл үстүндө бараткандай. Жақсы, браво. Демек, сізге Алима чоң рахмат. Бұйырса бізге таңертелеп келіп, вақтыңызды бөліп, жақсы бір маек құрып, өзгөчө бізден бұлбұлдан болған үніңізбен таңғалдырып, жалпы тергеушінің көңілін алып өттіңіз. Сізге біз әлбетте емне қалабыз. Бірінші рет денсаулық болсын, аны соң шығармашылық үстінде албаң игіліктер болып тұрып, жаштары бұйырса, жазда біз сізді жадырап жайнап, жазда қадай болып концертте көрелі. Бұйырса. Анан Алиман, биздин студиябызды көрүп алдыңыз. Эшигиңиз ар дайым ачык. Андыктан бизге жаңылыктарыңыз болсо, жаңы чыгармаларды жараткан болсоңуз эч тайманбай келе бериңиз, эшигиңиз ачык. Рахмат чоң. Әлем біз болсақ дақту замандаштар эфирибизди алга карай улантабыз. Буюрса азырынан ки биз дагы оюндун жыйынтыктарын соңуна чыгарабыз. Демек, барыңыздар айта кетейин, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Биз өз берүүбүз улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү сиздер менен кыска азын-аулак баарлашуубузда биз садака жана анын түрлөрү боюнча сөз кылабыз. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Мен заллази юқридуллаха қардан хасанан файудаифаху лаху ад'афан касира". Садақаллахул азим. Бул аяттын маанисинде ким Аллах Таалага көркөм карыз берсе, Алла ал карызын көптөгөн бир канча эсе кылып кайтарып берет деп айтты. Демейді Алла Таала бизден қарыз суроого муктаж эмес. Ал дегени кайсыл бир бендем муктаж болуп турган учурда, алсыз болуп турган учурда, ал бендеме менен дагы башка бир бендем колун созуп ага жардамын сунган болсо, ал мага жардамы сунгандай болот деп айткан хадисил кудусилер бар. Ошондуктан жогорудагы айтылган аяттан биз бир маани маңыз алсак болот. Ким бир жакшылык кылган болсо, же болбосо ким Аллага карыз берсе, ал аны ого бетер көбөйтүп, аны ашырып берет деди. Сиздин бере берүүңүз менен ал адам күндө ошону менен курсагын тойгозууга өзү ошону адат тутуп алып, анан сиздин бергениңиз сизден дагы башка бир адамдар бере берсе, ал адам эмнери жеңил оокатка көнүп, ошону өзүнө кесип тутуп алышы мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы айткан, эгерде адам адамдан гана сурай бере турган болсо, Алла ошол адамдан сурай турган кылып коет аны деди. Ошол себептен биз кандайдыр бир иште ушул тууган уругубуздан эле үмүт кылып, элдерден гана үмүт кылып отура бербестен, Алладан үмүт кылып, өзүбүз кичине бир эмгек кылып көрүшүбүз керек экен, урматтуу бир тууган. Ошол себептен садакалардын түрлөрү ушул. Ал эми дагы бир садака бар, ал садакатыл фитр, же болбосо зекеттерди берүү. Бул садакалардын өзүнүн орду бар. Мисалы, кайрымдуулук садакасы бул ар бир адам күч кубаты жетип, бардыгы өзүнүн каалаган жерге, каалаган учурда жакшы жолдорго каалаганчалык акчаны садака кылып кайрымдуулук кылса болот. Фитр садака деген нерсе бар. Бул төрөлгөн баладан баштап, эгерде ал ыңаалап үнү чыгып төрөлгөн болсо, төрөлгөндөн кийин ошентип жашай турган болсо, бирок ошол айда, ороза айында ал өтүп кете турган болсо, ага үнү чыккандыгы үчүн, үнү чыгып төрөлүп 1-2 күн жашаган болсо, ага дагы берилет экен. Анан бул жерден биз түшүнсөк болот, орозо тутса дагы, тутпаса дагы бардык адам Рамазан айында орозо садакасын, фитр садакасын берет. Ал ар бир жылы ошол убактагы будайдын, мейиздин, курманын акчасынын өлчөмү менен эсептелип, муфтият тарабынан ага фатуа чыгарылат.
демек бизге түшүнүктүү эле болду окшойт. Кайсыл бир адам садака берип турса, анын эшигинин алдына келип калган балелер дагы тосулат. Ал адамдар ушундай бир садака менен өзүнүн кең пейилдүүлүгүн арттырат. Кайсыл бир адам дайыма дасторкону жайык болсо, ал адам берешендүүлүктү үйрөнгөн болсо, ал башка бирөөлөр үчүн жаман ой, анан ичи тардык пайда болбойт. Сүйүктүү көрөрмандарыбыз, убакыт учкан куш демекчи, мына ушинтип биздин берүүбүз дагы өз соңуна жетип бараткан чагы. Андыктан биз оюндун жыйынтыктары менен телекөрүүчүлөрүбүздү тааныштырып койсок. Албетте, алгач эле мен жалпы биздин телекөрүүчүлөргө ыраазычылык билдире кетейин. Анткени сиздер бүгүн аябай эле активдүү болуп биздин конокко кызыктуу суроолор узаттыңыздар жана ошондой эле биздин оюнга мыкты катыштыңыздар. Демек, Асель ар бир нерсенин башталышы жана аягы болот демекчи. Биздин дагы аягына чыгарсак, айтарым алгач эле белектерди тапшырып коюуга уруксат этсек. Билесизби, бүгүн аябай эле логикалык суроого ар түрдүү жооптор келди. Бирөөсү айтат, апасынын курсагында болушу мүмкүн, бирөөсү ош пирин көрүп жатат деди. Бирөөсү аптанын күндөрү болушу мүмкүн, эс алуу күнүндө деп, эс алып жаткандыр деп. Ал эми бирок сурообуз аябай эле жөнөкөй болчу. 7 тууган эже сиңдилер ар бири ар нерсе менен алек. Биринчиси китеп окуп атат, экинчиси тамак бышырып атат, үчүнчүсү шахмат ойноп, төртүнчүсү сканворд табууда, бешинчиси кир жууш менен алек, алтынчысы гүлдөрө суу менен. Суроо жөнөкөй болчу. 7-си кайда? Эмне менен алек? Эң биринчи жерден бизге барышка чыккан Кутайым баракелде кол чабар болсун. Анткени сиз туура таптыңыз. Негизинен Асель жоопту айта кетсек, анткени түтүндөгүндө шахматты бир гана адам ойнобойт да. Эки адам ойнойт. Ошол 7-чи кыз экинчи эжеси менен шахмат ойноп жаткан экен. Бул жооп нарын мага дагы кызыктуу болду. Анткени алгач жооп бергенде мен дагы тура эмес жооп бере албадымбы? Бирок жыйынтыгына келдик. Мына ушундай. Ал эми биз Кутайымды куттуктайбыз. Мерлин Синемарт кинотеатрына биз чакыруу белекчесин карабыз. Бул жерден табитиңизге жараша ар кандай фильмдерди көрүп алсаңыз болот. Кутайым биздин кеңсебизге келип өз белеңизди алып кетиңиз. Жалпыңыздарга чоң рахмат. Буюрса бүгүн жаңыдан биздин катарга кошулуп келген Асель Талгат кызына рахмат айтайын. Анткени абдан кызыктуу эфир болду. Буюрса дагы да болсо сиздердин кызматыңыздарда биз боло бермекчүбүз. Эң башкысы айта кетели, бүгүнкү күнүңүздөр бир гана ийгиликтер менен коштолсун жана ошондой эле жума күнүңүздөр маалик болсун. Сиздердин кызматыңыздарда бүгүн Асель Талгат кызы болду. Ошондой эле Нарымбек Жумабеков болду. Ар бир үйдө жалаң жакшылыктар гана орун алсын дейли. Аман болуңуздар замандаштар. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Кошко.